Кумурска философиясы. Израиль зулум биримдиги бир айдан бери Газадагы мусулман боордошторубузга карата кыргын уюштуруп жатканы баарыңыздарга маалым. Бүгүнкү күнгө карата шейит болгондордун саны 9000ден ашты. Алардын ичинен 3760 жаш балдар жана 2326 аял каза болду. Жаракат алгандардын саны 32000. 1300 киши дайынсыз, уранды астында. Адам укугу, жаш балдардын укугу, сөз эркиндиги жана эл аралык нормалар деген куру жомоктор көз алдыбызда талкаланып жатат. Негизи эле бул нерселер болгон эмес экен. Учурдагы дүйнөлүк түзүм канчалык эки жүздүү экендиги, Палестинадагы окуялар дагы бир жолу тастыктап жатат. Эми биз эмне кыла алабыз деген маселеге келсек, бул зулумдукка 3 амал менен каршылык көрсөтө алабыз. Биринчиси каржылык колдоо көрсөтүү. Газадагы мусулман бир туугандарга учурда Туркиядагы инсаны ярдым факты фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болгон Инсандык жардам фонду жана Умма журналынын жамааты расмий каржы топтоону колго алган. Ошол реквизиттер аркылуу ар ким колдон келген салымын кошсун. Чогулган акчага негизинен бир имарат тикеленбесе да, эң азында кыямат күнү акыйкат жана батылдын тиришинде кай тарапта орун алгандыгыбызды белгилеп коебуз. Экинчиси бойкотко бекем болуу. Соңку күндөрү ушул бойкотко кайдыгер карап, бир айдан бери майнап чыккан жок. Анан тиги бойкот тизмедеги азык Израилди ачык колдогону аныкпы? Ал деген франшизада салык төлөп жатпайбы деген наалымай сөздөр көбөйүп жатат. Эгерде учурдагы дүйнөлүк түзүм түзүп берген эрежелерге ылайык бойкот кыла турчу тизмени тактайм десеңиз, анда эч кандай майнап чыкпайт. Соодагерлер да, жөөттөр да келесоо эмес. Ким эле ачык Израилдеги Газ аймагындагы акмакчылыгын ачык колдойм деп чыкмак эле. Бир гана Макдональдстын Израилдеги филиалы колдоду. Бирок ошол эле учурда Туркиядагы бойкоттон улам ошол эле Макдональдс Газа элине жардам берүүгө мажбур болуп жатат. Андай логика менен кетсек, Coca-Cola же Pepsi'ни деле ачык Израилдин колдогонун таба албайсыз. Анткени маалымат ала турчу платформа, анын ичиндеги сиз экөөбүз сүйлөшүп жаткан Facebook'тагы биз мусулмандарга таандык эмес. Адам укугу, сөз эркиндиги деген жомоктордун соңку доорунда жашап жаткандыгыбызды унутпаңыз. Экинчиден, мусулмандар 1-2 жума кола ичпей койсо эле Израиль жок болуп кетет деп куру кыял кылбаш керек. Сиздин наалыма сөзлөрүңүздөн пайда жок. Тескерисинче ансыз дагы курсагы менен ойгонгон катмарда ого бетер көбөйүшүнө себепчи болуп жатасыз. Анчалык кола ичкиңиз келип жатса, иче бериңиз. Кола ичүү арам же адал маселе эмес, болгону намыс маселеси. Бойкот жеңиштин эмес, кай тарапка экендигибизди аныктай турчу инструмент. Оболу эң кеминде өз өндүрүшүбүздү колдоо үчүн деле күмөн болсо да, кээ бир товарларына согуш учурунда эмес, тынч мезгилде деле бойкот жарыялоону туура көрөм. Бирок ошол эле учурда жапырт баардык товарларына бойкот кылууга күчүбүз жетпейт. Анткени анын ордун басчу альтернативабыз жок. Баарын бир учурда бойкот кыла албайбыз. Демек бойкот тизмесинен 5-6 ири көп колдончу азыктарды тандап алып, ошолорду согуш керек. Алар айласыз соңунда мусулмандардан кечирим сурап, Газага да жардам бере баштаганда, калган формаларда айласыз баш ийет. Соодагердин дини, мекени, улуту жана принциби болбойт. Сарт соодагердин эң башкы баалуулугу бул акча, пайда, өсүш. Кыргызстанда Coca-Cola менен Pepsi'нин корпорацияларынын азыктарын, KFC жана израилдик косметиканы бойкот кылууга басым жасаш керек. Дүйнөдө 2 миллиард мусулман бар. Эгер ар бир күн сайын $1 турган бир жөөт азыгын эле албай койсо, сионисттик түзүм жана аларды колдоп жаткан чөбөрлөр күн сайын $2 миллиард жоготууга дуушар болот. Аалымдардын бирдиктүү пикирине ылайык учурда бойкот кылуу ар бир мусулман үчүн парз амал. Үчүнчүдөн, бул зулумдук жөнүндө болушунча көп маалыматтар таратуу. Технология өнүккөн доордо ар бир эле жаран блогер, журналистке тете. Колунда телефону жана интернети бар эле адам маалыматты макала, котормо, сторис, статус аркылуу бөлүш болсо да колдоо жая алат. Зулумдукка унчукпаган шайтандын дал өзү деген экен ата бабаларыбыз. Кайсыл бир аудиториясы чоң болгон замандаштардын да пикир калтыруусун же үн катуусун ар бир ага катталган жаран талап кылышы шарт. Эгерде ушундай пикир билдирбеген неме болсо, демек сиздин душмандыгыңызды колдоп, ал эми сизди жөн гана контенттин сатып алган аларман катары көрөт. Андайларга катталгандан көрө өчүрүп салган оң. Төртүнчүдөн, тынбастан күн сайын дуа кылуу. Ар бир намаздан кийин, тахажутта, мечитте дуа кабыл болчу учурларда Газадагы бир туугандарыбызга дуа кылалы. Жараткан шейит болгондорду ырайым менен тосуп алсын. Ар бирине 70 мусулманга шыпачы болуусу насип этсин. Ооругандарга толук жана тез арада шыпа берсин. Артында тирүү калгандарга бекемдик жана күч кубат насип этсин. Кудайым заалымдарды заалымдарга талкалатып, мазлумдарды бул абалдан жеңип чыгарсын. Мусулмандарга сүр берип, ал эми душмандын жүрөгүнө коркунуч салсын. Дин душмандарынын жеңилгенин жана мусулмандардын жеңишин көрмөйүнчө жаныңызды албасын. Facebook колдонуучу Нуриет Абдулазиздин макаласынан алынды.